Мен азыр Ысык Көл облусунун Барскон айылынан 53 чакырым алыстыкта, ал эми деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктикте эки айрылыш жолдун ортосунда турам. Өзүңүздөр көрүп тургандай, оң тарабымдагы жол аркылуу Кумтөр ишканасына барууга болот. Буга чейинки жолдун абалы абдан жакшы, анткени ишкана иштеп баштаган күндөн тарта жай кышы дебей жолго көзөмөл тыкыр жүргүзүлүүдө. Ал эми сол тарабымдагы жол аркылуу Барскон Карасай Бедел Уна жолу өтөт. Бул жолдун абалы начар, анткени буга чейин бул каттамда болгону чек ара аскер кызматкерлери жана ушундай эле ушул жерде жайлаган жергиликтүү малчылар гана каттап турушкан. Бүгүнкү күндө мына ушул жол Кыргыз, Кытай өлкөлөрүн бириктире турган, алардын алакасын бекемдей турган эл аралык маанидеги жолго айланганы турат. Себеби өтүп кеткен жылы өлкө башчы Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасына болгон иш сапарынын алкагында ушул жолду жандантуу боюнча макулдашуулар жүргүзүлгөн. Бир айдан бери мына ушул жолдо курулуш иштери кызуу башталган. Бул жол Кыргыздын Барскон айылы менен Кытайдын Цинцзян уйгур автономдуу районунун 3 Турфан округу менен бириктирүүчү жолдордун бири. Эки өлкөнү бириктире турган каттамдын курулуш иштери 92 чакырымда жайгашкан Карасай айылынан башталганына бир ай болуптур. Шарты катал бийик тоолуу аймактагы тургундардын каттамы буга чейин кеүш табалга кептелген. Ал эми суудан өтүүчү көпүрөлөр урап, айрым учурда суу кечүүгө да туура келет. Кытай менен бириктире турган каттамдын жанданышы жергиликтүүлөрдүн купулуна толуп жатат. Жолдун түйшүгүн көп тарткан тоолуктар эми каттам жеңилдей турган болсо, анда жашоо турмуш оңоло тургандыгын айтышууда. Эми колдон келишинче дебүү кылып турчу, бирок мындай жол болот деген эч кимдин оюнда да жок болчу. Карасай айылына, бул жергиликтүү тургундарына баардыгына эң жакшы жол болду. Эми бул шарты катал жерде болсо, эми билесиңер, аркы берки болот, жаан жуун көп болот. Ошолорго карабастан азыр баардык ишкерлер жакшы иштеп атышат. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Бедел автожолу өткөрүү пунктун ачуу менен Барскон 3 Турфан ак суу каттамы боюнча унаа жолунун курулушу 4 тилкеге бөлүнүп, анда 4 ишкана иштеп жатат. Биринчи тилке дал ушул Карасай айылынан башталып, ашуусу ашуусуна чейинки 17 чакырым 55 метрди түзөт. Азыркы тапта тилкедеги курулуштун 50% бүткөрүлгөн. Буга чейинки жолдун абалдары тегиз жери дагы, перевал дагы аябай оор болчу. Саналуу эле машиналар өтө алчу. Азыр эң практичный проекти түзүлүп, азыр именно ашуу сууга жаңы проекти менен жол чабылып атат. Эски жол, мурунку жолду временный каттам катары алып калганбыз. Азыркы учурда бузбай турабыз. Жакын арада уже бүттүк жол бири-бирине кошулуп, жаңы жол жумушка кирет. Ал эми узундугу 11 чакырымды түзгөн ашуу суу ашуусунда 28 серпантиндин жер жумуштары аяктады. Дагы 8 серпантинде жумуш жүрүүдө. Бул серпантин жасоо жумуштарында жер казуу иштери гана бүткөрүлдү. Ал эми жолдун үстүнкү катмарын көтөрүү иштери жакын арада башталат. Жумуш толук кандуу жүрүп жатат. Бул жерде баягы ашуу 3700-3800 бийиктикте болгондуктан жумуш иштери абдан көп болуп атат. Анан тоскоолдуктар эмне десек, бекте мерзлата бар экен, тоңуп калган. Ушу мерзлатаны да алып атабыз. Анан срок бар, ошо срокко жетишебиз деп, ушу аракет кылып иштеп жатабыз. Ашуусу ашуудан өтүп 6 чакырымда дагы жер казуу иштери бүтүп калган экен. Дегенин буга чейинки ичке кууш жолдор кеңейтилип, жолдогу таштар сүрүлүп, тапталып, тегизделип бүтүптүр. Бул жерде ашуусунан семен тамга чейинки тилке деп эсептелип, анын жалпы узундугу 15 чакырым 200 метрди түзөт экен. Мындан кийинки тилке бул акыркы тилке, ал семен тамдан үзөңгү куушка чейинки тилке болуп саналат. Ал жерде дагы ушундай жер казуу иштери өз ыргагында жүрүп жатыптыр. Мындай кызуу жүрүп жаткан курулуш иштеринин алкагында Борбор Азиядагы эл аралык маанидеги маанилүү транспорттук логистикалык коридор түзүлгөнү турат. Быйылкы жылы Бедел көзөмөл өткөрүү жайын жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарт түзүү, анын расмий ачылышын ачууда пландалып жатат. Ал эми эл аралык стандарттарга ылайык толук кандуу унаа жолу, бажы жана чек ара инфра түзүмдөрүн түзүүнү жакынкы жылдары эки өлкө биргеликте ишке ашырат. Бул долбоор жалпы узундугу 58 чакырымды түзөт. Ошонун ичинен
18 чакырымдагы жер иштери 90%га бүтүрүлдү. Калган 25 чакырымда иштер жүрүп жатат. Долбоор боюнча бизде бул проектте 80ге жакын суу өткөрүүчү түтүктөр жана 16 темир көпүрөлөр каралган. Жер иштери боюнча пландар август айынын аягына чейин бүтүрүүгө пландалган. Буюрса ошого аракет кылып жатабыз. Бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ишке кириши жана Барскон Үч Турфан Ак Суу каттамынын жанданышы эки өлкөнүн ортосунда алаканы бекемдеп, эң оболу Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө өзүнүн зор салымын кошот. Мындан сырткары жүк жүгүртүүнүн жана жүргүнчү ташуунун көлөмүн көбөйтүүнү дагы камсыз кылат. Бул каттам Кыргызстан менен Кытайды бириктирип турган 3-чү жол болуп калды. Азыркы тапта эки өлкөнү Нарын облусунун Тору-Карт жана Ош облусундагы Эркештам жолдору бириктирип турат. Гүлбаршын Молдоева, Асылбек Касьянов, Ысык Көл облусу.